Карамарттын күлүктөрү турган сарайда турам. Бул жерден 3 ат чыгат экен. Мына ушул бай акылдын сараты деген бай атактуу аттын балдары. Наркы жанагы Лялянын Польшасынын баласы экен. Наркы жанагы порода тай экен. Азыр ушул аттардын маалыматын сиздерге мен толуктап алып берейин. Сиздер каналды колдоп, лайктан басып, класстан басып, каналга катталып, жакшы ойлорду жазып отургула. Биринчи эле ошол жанакы бир туугандары жакшы чыгып аткан сары аттан баштайбыз. Мына биринчи сиздерге тааныштырып бере турган атыбыз ушул. Жана айтылып жүрчү сары аттын баласы. Мунун ага инилери жакшы чыгып, жакшы бааларга бааланып сатылып жүргөн ат экенин менин мурдакы чыгарылыштарымда дагы көп айтып жүрдүм. Мен бир кара куш деген быштын алып Кара Сууга Автандил дегенге сатканмын. Ошол жерде да толук маалымат айтылган. Жана убагында бир квартирага берилбеген аттын баласы деген. Анда ат эс жанымда. Бул аттын жашы кандай, бою кандай, өнөрү кандай айта берсек ака. Бул аттын жашы жаңасы. Өзүнүн баласы. Жана ошол акыл 3 козу акыл аканын саратын баласы. Мен 2 жыл үйрү койгом. Карамартта койдуңуз? Ооба, Карамартта койгом. Энеси 170ге жакын чоң бейле. Бул ат бизде азыр эми кичине акча керек болуп минилбей эле турат. Анан эми ошо эс чыкса эсине берели деп турабыз. Өтө курч. Өтө шамдагай. Анан өзүң билесиң, муну Баямандын жээндеринде бизде аттын укалары. Жана Совет, Сыдык Совет ажы да бар, Нурлан, ачыдагы Нурландын атын нукасы. Ошол бизден ушул 5-6 кулун түшкөн, менде ушул 1 кулун калды. Акча керек, кичине акча керек болду деп эми зарыл үчүн сатабыз. Ооба, мен да азыр дагы жакындан дагы тартып дагы кененирээк маалыматын алып берем. Буга агалардын дагы видеолорун тапсам кошуп өтөмүн. 15 миң, 20 миң айтор миллионду чапчыган аттар, бунун бир туугандары. Жакшы экен. Бунун бою канча бар? Нурлан эме? 1.60 плюс го дейм. Жаңасы эми 1.60 плюс жылдай жетилет куда калса. Муну салдырып атасызбы? Деме кылып текшерип койдук. Топко, суюк топко салдык эле, чачарат үйдө. Тегиш кулактарга 1-2 салдырып койдум. Кулагы жооп, топко салып көрүп ала берет. Демек экзаменден өттү, а? Ооба. Жакшы. Буту бол ден соолугу жакшыбы? Буту болу ден соолугу жакшы. 4 күндө калап койдук. Жакшы, баары жакшы. Буну Карамарттан алдырдым деп аттыңыз, а? Ошол жакта тарбияланып аттыбы? Ошол жакта ошо жылкы минген агаларыбыз бар эле, жылкы караган. Ошолорго каратып аттык. Өйдө алай ылдыйга бышытып, а? Азыр тоого мингизип жакшы экен. Мен жакындан буту колун тартайын. Канча? Баасын канча дейсиз? Эми жакыны $7.000. Эми $10.000 дебейле, $7.000. Энесинин аталары да жакшы ат болгонбу? Энеси bundan чоң акасы 5 миңге сатканбыз, Жамбаш кочу. Энелешини? Ооба, энелесин. Башкенге кетти. Кайра ээсин сурап келип атышат энелерин. Ошонун уруктарынан деп. Ээн балдарынан, аттын балдарынан таап. Жакшы экен. Жакшы экен, мынакей. Урматтуу көрүүчүлөр көрүп атасыздар. Арапбай бир теминип койчу. Коштоп койчу. Болду, кайта бер. Мен жакындан тартайын. Кел Арапбай, берип астыр. Камчылар бир кичине эме кылып койсоң мындай. Азыр көрсөткөй атканы. Оңго солго эметин көрүп алайлы, буту колун жакындан тартайлы, бирок бою башы да өзүнүн жанагы курчтугу да жакшы экен. Мына азуусу. Азыр жаңасы жазга 2 асы болуп калабы ошондо? Ооба. Кабагы жагы, кулак башы. Өткөндө жана Кызыл Кая ынтымак булагында дагы ошо Бек ака, өлө Бекен акабы? Бекен ака. Ошол киши минип келгенде нары бери басып жүргөнүн көргөм, тарбиялап жүрөм деп жүргөн. Курч экен. Ошол сары аттын баласы деп экөөбүз бир топко сүйлөшүп турган элек. Арткы туяктары. Туяктарда мына кара туяк томолук тиг экен. Кабырга капышты. Соору бели. Мен булар курч болот экен. Мен ошо кара куш деп Автандилге саттым эле Кара Сууга. Азыргача рахматын айтып атат. Автандил көрүп атса, ошо Автандил сен атың бир туган шериги акасы ушул. Болду, оңго солго кайрып мындай куштун көрсөтчү Арапбай, алыс кетпейин, Жакшы экен.
Oldu kaytar ha. Kamçı çıkarıp koysan bir kamçı. Bu çoğun ekan biroq. Kara kuşlardan. Uzundağı ekan, aldıdağı büyük ekan. Kara kuş bundan biraz kichinaroq bolsa gerek. Belleri kıskarak. Men bu atasını da koşup ötüm. Mınake dostlar, birinci көрсөтө турган аты ушу болду. Тектүү кыргыз жылкысы. Атасы да чуркаган дейт, бир туугандары да чуркап көрүнүп калган. Биздин Жалал-Абадтан чыккан жакшы аттардын уругунан байкап көрөсүздөр. Жакса чалып келип мына булагына салып көрүп, туягын көрүп алсаңыздар болот. Bir salı ötkende bereriz. Bir salı ötkөнгө уруксат, а? Ооба. Bir salı ötüp жүрөгүн текшерип алса болот. Не бой улак апарып беребиз. Калган өзү тарбиялайт. Жакшы экен. Бул экинчи чыга турган атыбыз жанагы Лалянын Польша атын баласы экен. Анда байкап турсаңыздар, маалыматын мен жакшылап алып бере берейин. Атесин чакырайын, атес келиңиз. Нурбек ака, буну тааныштыра берели. Бул карат жашы боюнча айтсак 3 асы, жазга 4 асы. Мен 2 жыл мурун жана Мукаша ажы бар го, калбан. Ачыдагы. Ачыдагы. Ошо Мукашабадан алгам. 2 жыл үйрү койдук. Анын булагы бар куда калса. Бул жана ошо Мукашанын чоң Польша аты бар эле, ошонун баласы деп атаса? Ата жагы Польша. Эне жагы Жадиге барат деп айтышкан. Жадиге барат. Анын аттын үстү толо, узун дагы ат көрдүңүзбү? Анын ат жакшы ат. Үйрүгө дагы жакшы, 2 жыл койдум куда калса. Улагын чаптыңызбы? Улагын эми 1-2 жолу мендим. Үйрдөн келгенден мен чаппадым атына. Bundan başka at көп. Үйүрдү караганы кандай, кулунга кандай, кулундар кандай түшөт экен, үйрүгөнү кандай? Үйрүгө караганы жакшы. Бейлерди чогултуп туруп сразу койбосоң, кийин 5 мүнөттөн ат десең да албай коет экен. Бей кошпого экен. Башка бейлерди кошпой коет. Өзүмдүн досторум заказ берип Россиядан кошуп бер дедиле, 5 мүнөттөн келди да кошпой койду. Айгырлыгы да жакшы. Бою 1.65 чыгат куда калса. Жакшы экен. Буту ден соолук баары жакшыбы? Буту колу ден соолугу жакшы. Көзүн көрүп турасың. Кароого да жакшы. 4 казыгын көрдүм. Казыктары мощный. Жакшы экен. Үстү дагы толо деп атаса аябай, а? Үстү дуал куда калса. Жакшы экен. Муну үйрөттүм да. Мындай жайын жедирип кармап булакка чапса деле болобу? Жайын жедирип булакка чапсак куда калса 1-2 миллиондук ат болот. Жакшы экен. Анда мен атыңызды жакындан тартып берейин. Ага чейин баасын айтыңыз. Баасын эми мунуку $6.000 дейбиз жакында куда калса. Жакшы экен. Мен жакындан тартайын, араппай. Ушундай келип туруп токтотуп берем. Мен жакындан тартайын атты. Берирак келсең, мына. Жазга канчасы дедиңиз? Жазга 4 болот. Жазга 4 асы. Араппай оозун ач чеңкейип. Ачтырабы? Көрүнсө көрүп болот азууларыны. Мына көрүндү окшойт. Агылды жанаш, жакшы экен. Кагы жагы, тумшугу. Атасы Польша, энеси Жади. Аргындашкан өзүбүздүн мына тоо ташка ыңгайлашкан, жүргөн, ушул жерде туулган, почти кыргыз эле болуп калган ат экен. Бою башы чоң экен, суага экен. Атта кичине кароо жок экен, ошо жүнү өсүп мына эмирак көрүнүп атса керек. Ата Нурбек айткандай таптап улакка чапса дагы болот деп атат. Жарым просто быйылкы жылы кичине иштер менен декабрда кармалып калды үйдөн. Ошон үчүн арыгырага. Жакшы экен. Жакшы экен. Мына бул жак бетинен да тартып өтөйүн. Төш жагы, омуроосу, туяктары. Жаман жоон экен, туяктары кан эмелер, пайлары. Артык туяктары. Анан зырылдап турат экен. Чүлечи бир теминип, Арапбай. Кайт кайра. Бул азыр ушу көк артка жакын жерде багылат экен, мына шаардын четинде, мына жаңылыйган жакта. Көк арт суусунун жээгинде. Кимге жакса чалып байланышып көрөсүздөр эми.
Экинчи чыга турган аты ушул болду. Bundan keyin daha bir жақсы эме бар дейт. Тай бар дейт өспүрүм. Аны тартып берейин. Айгыр коям дегендер болсо, кулун алам дегендер болсо, же багып жайын жедирип улакка чабам дегендер болсо дагы боло берет экен. Мынакей үчүнчү чыга турган атыбыз ушул. Сырттан келген жанагындай порода атты сүйгөн жигиттер үчүн муну дагы маалыматын мен алып берейин. Нурбек ака, бул аттын жашы кандай, каяктан келген тааныштырып өтөлү. Бул аттын жашы 3 жаш. Калта тайында алганбыз аксылыктардан. Анан ошо аксылык досум болот эле. Ошол баласы алып келген экен, баласы айтты. Айшта бул жанагы чемпиондор чыккан кородон алгам деп. Абакан экен да? Ооба. Бою 1.70ке жакын. Кудай кааласа, эми жаңы минилип атат. Бирок улакка минип чыгып атабыз. Майда улактарга кичине жүрөгүн текшерип койдук. Арылатыппы? Арылатып. Жакшыбы? Элдердин баары жакшы экен деп атат. Эми карым пул кереги үчүн сатып атабыз. Ошо үчөөнүн кайсын сөтсө сатабыз. Мындан алдында чыккан аттардын үчөөсүн бирөөсүн сатабыз. Жакшы экен. Бутугол ден соолук баары жакшыбы мында? Бутуголу баары жакшы. Ошо жаңы минге, кам минге. Баасын канча дейсиз? Баасын эми $5,500 дейм. Жакшы экен. Мен жакындан тартып өтөйүн анда. Мына өзү да түсү да аябай жакшы экен. Пычымында көрүп атасыңар, азыр абаканын чуркагандары да каттык чыгып атат. Бер ара кайдачы эми араппай. Абаканын жакшылары дагы жакшы чыгып атат. Бишкекте чуркап атат, көп жакта чуркап атат го. Тарбиялап. Акыл экен. Бир көз чекир, бир көз эме экен, а? Өзгөчө экен ал жагы дагы. Песинеси кашка, көк кашка экен. Кулак башы жагы. Баштары. Ол жагынан да көрсөтөйүн. Омуроосун көрсөтүп берейин. Туяктары дагы жакшы экен, артык туяктары. Буттары да жакшы, андай эле чачыктуу эмес экен, а? Андай эле чачыктуу эмес экен, буттары да жакшы экен. Ол курсак баштууларды айтпасаң да белгилүү. Бойлоп көрсөң бою. Ооба. 70ке жакын. Чын бийик экен бою. Араппай мына түз нар жакка бастырчы. Түз. Болду, кайта бер, кайта бер. Мына кайсы бири жакса чалып байланышып көрө бересиздер. Болушунча ат ээсинен сиздерге маалыматты толук жеткирген аракет кылдым. Калганын эми келип минип көрүп. Мукаш ажынын Польша аты мына ушул. Онол турган ушул аттын энеси болсо керек эле. Балким жаткан ошол кулумбу мына бул ат. Мага bundan bir топ жыл мурун Лалянын укасы жиберген эле. Польша атын сурап экөөбүз бир маектешип калган элек. Айгыр койдук, кулун түштү деп аткан. Мен муну Instagram баракчама көп жыл мурун жүктөгөн элем. 3 саат издеп отуруп таптым. Ушул аттын атасы ушул болуш керек. Эгер Лала же иниси ушуну билген адамдар көрүп атса, ошол кулун кайсы, мына бей кайсы, ушул ат кайсы жазып өтсөңүздөр болот. Толугураак маалымат кылыш үчүн. Мына бул атасы аябай чоң ат болчу бирок. Баягы түстүүдөн түңүлбө дейт. Бул бир. Экинчиси уругу дейт. Уругун кара дейт. Мунун уругу эткисин караганан өзү тартат экен да кээнден болот экен. Анан муну мен берейин деген оюм бул ушул өзү Мукашта бир аттар, Мукаштын аттары жакшы Мукаш ажынын. Ачылык киши. Досубуз ошонун аты анан ал атты саткан экен. 3 козду акыл дегенге. Акыл анан кийин аны убагында бири 2 комнаталуу квартирага бербей койгон экен атты. Ал атты бербей койгон экен, анан ал 2-3-4 андан кулуну алып 3-4 кулуну алгандан кийин ал кулундары алар чоңойгондон кийин алар аркасы 1 миллион алды. Факт болуп атат. 1,5 миллион, 25 миң, 26 миң доллар дейт. Ошолору кетип атат. Андан Тааныштырайлы, бул жанакы ошол айтылып жүрчү Сарат да? Ошо тайгы Мукаш ажыдан акыл ака алып, акыл ака 1-2 жыл койгондон Нурбек ака өттү карамап. Андан биз алып 2 жыл биз койдук.
Жақсы ойынша ұнасы. Жақсы. Жақсы екен. Бұйылда үйірді олды бұ? Бұйылда 16 бейді үйірде жүрді. Бұның түйбейді. Бұның жақсы қарайды. Балдары жақсы шығады дейді ғой, ошодан да айтып өтпейсіз бе? Балдары жақсы. Азыр бізде бір құнан қалды, бір екі кәлтатайы қалды. Алар сатылбайт эми. Сатылып кетти. Келедиле 100 миллион кетип атты. Сизге чейинки балдарыны билсеңиз бир экөөнү айтып койсоңуз да болот. Кандай сатылып? Бирөөсүн бир жээним алган, Муса жээним, кара талып алган, ошо Кычкыртада жүрөт, Нурлан эке алган аны. Ошол сатты 20 миң доллар. Сенде Элдияр деген таксырда бар, Касап эке да бар. 30 миң доллар берип атат. Bunun baldarı çurkap görünüp kalgan eкен da. Baldar belli çurkap jarap жүрөт. 15 ming dollarga satıldı. Bayaman eken jeyinlerinde de uçtum. Özünün ulağı kандай болгон убагында? Убагында жакшы болгон, намалда неmelер жок эле, татканы эле тартылбай эле чагылып жүргөндө. Булар анча таанылбай. Убагында бир квартирага шаардан берип койгон экен акыл эке. Чуркап жүргөн малды.